Барс Медиа тартуулайт. Мен жашым 43-тө, атым Жодар, фамилиям Омошов. Жеке ишкермин. Жаңылбасам 15 жылдан ашып калды. Ошол жеке ишкерлик боюнча тажрыйба бир топтодум десем жаңылышпаймын. Негизи ошо окуу жайын чет өлкөдөн бүткөнмүн. Көп жылдар ошол жакта жашап, ошол жакта иштеп, чет өлкөдө тажрыйба топтоп, анан кийин чоң ири компанияда иштеп, ошол компаниянын Казакстандагы өкүлү катары жиберилип, Казакстанда иштеп, андан соң Кыргызстанга келип, өзүмдүн жеке ишкерлигиме баштагам. Негизи биздин алып барган тармак бул соода тармагы болчу. Акыркы мисалы ушул 15 жыл мен соода тармагында иш алып бара жатам. Негизи биздин багытыбыз бул импорт жана экспорт. Жана ошондой эле азыркы учурда дагы алып бараткан жумушубуз телөө сектору. Ошол убакта биз консалтинг кызматы да беребиз. Ошол убакта биз мондай тамак кызматы сунган тармакта да иш алып барабыз. Ошондо эгер мындайча айтканда топтой турган болсок, биз соода тармагындабыз, телөө тармагындабыз, ошондой кызмат сунуштоо тармагында иш алып барабыз. Биздин алып барып аткан иш жумушубузду бул чакан жана орто бизнес деп атап койсок болот. ЖИА бизнес ассоциациясы 2006 жылы түптөлгөн, негизделген. Мынакей уже 13-14 жыл болуп калды. Ишмерден алып барганга ЖИА негизи курулуп атканда жаш ишкерлер ассоциациясы деп курулган болчу. Ал убакта баарыбыз жаш болчу. Азыркы учурда ЖИА баардык катмардан, баардык тармактардан өкүлдөрү бар. Ошончон биз ЖИА бренд катары аббревиатурасын алып калдык. Анан бул жан бизнес ассоциациясы деп атап кетип атабыз. Негизи бул институт. Биз пландык экономикадан базар экономикасына өткөндөн кийин бизге ушундай экономиканын кээ бир катышуучулары, кээ бир оюнчулары керек болчу. Эми өзүңүз билгендей, пландык экономикада бир жумушчулар бар болчу, экинчи тарап өкмөт болчу. Өкмөт жумуш берчү, жумушчулар иштейт болчу. Базардык экономикада өкмөт бул регулятор катары иш жүргүзөт. Экономиканын негизги актив катары жумуш берүүчүлөр жана жумушчулар болот. Ушул мисалы жумушчулардын да өздөрүнүн билесиздер институттар бар, профсоюз сыяктуу институттар бар. Алардын укугун, акысын коргогон. Ошол убакта жумуш берүүчүлөрдүн дагы укугун, кызыкчылыгын, ишмердигин коргогон мамлекеттик, мындайча айтканда, көз карандысыз институттар болот. Ошол көз карандысыз институт катары ЖИА бизнес ассоциациясы түптөлүп, Кыргызстандагы орто жана чакан бизнестин акысын, укугун, кызыкчылыгын коргоо максатында түптөлүп, анын ишмердигин ошонун негизинде алып барып жатат. Кыргызстан боюнча бардык аймактарда биздин өкүлдөрүбүз бар. Ошол жерде биздин офистерибиз, штатыбыз бар. Жергиликтүү региондордогу ишкерлер менен иштөө максатында, ошолордун жумуштарын илгерилетүү максатында, көмөк көрсөтүү максатында ар тараптуу кызмат сунуштап келе жатат ошонго чейин. Эми ЖИА жөнүндө дагы айтып кетчү нерсе, бул азыр Кыргызстан экономикасына салымын бир топ эле чоң десек болот. Себеби биз өзүбүздүн гана ишкерлерибиз, биз чет өлкөдөгү башка ассоциациялар менен да иш алып барабыз. Алар менен тажрыйба алмашып, алар менен пикир алмашып, алар менен биз мындайча айтканда нетворкинг кылабыз да. Андан сырткары ЖИА бизнес ассоциациясы жөн гана ошо жумуш берүүчүлөрдүн укугун, акысын коргогон иш бир мекеме катары эмес, ошол убакта социалдык жоопкерчилигибизди да аябай жогорку деңгээлге чыгаруу максатында биз социалдык да бир топ жумушту кылабыз. Ошол убакта Кыргызстандагы кээ бир экономикага, бизнеске, соодага тиешелүү бардык
мындайча айтканда иш аракеттерге, бардык мыйзамдарга активдүү катышканга аракет кылат. Ошол убакта биздин социалдык партнер дегенибиз мамлекет, социалдык партнер деген биздин профсоюздар болсун, алар менен да чогуу биз отуруп иш алып барып, алар менен бир пикирлешип болуп, бир төгөрөк столдун тегеринде отуруп алып, көп маселелерди талкуулайбыз. Бул бизнес биринчиден бул багыт. Бизнес бул либералдык экономиканын эң негизги мындайча айтканда фундаменти. Бизнес экономиканын 3 бутагынан бирөөсү. Бизнес бул жеке сектордун мамлекетке кошкон салымы. Бизнес бул жеке сектордун жумуш орундарды түзүү деп атасак болот бизнести. Эми мунун бизнестин кайсы деңгээлде болгонун өлчөгөн бир топ мындайча айтканда инструменттер бар. Эл аралык инструменттер бар. Doing бизнес сыяктуу же болбосо инвестиция тартып, ошолорду алып келип жайгаштыруу жагынан болгон ар кандай эл аралык стандарттар бар, индикаторлор бар. Кыргызстан өзүңүз билгендей, мына 90-жылдан баштап бизнес мындайча айтканда өзүн эркин сезип, ишмерден баштаган. Ага чейин биз социалдык бир принципте карманган союздун принциптерин жашап келгенбиз. Ал убакта өзүңүз билесиз, бул бизнес деген түшүнүк болгон эмес. Ушу 90-жылдан кийин башталып, мына 30 жыл болуп калды. 30 жылдан бери Кыргызстандын ичинде жеке сектор өнүгүп келе жатат. Менден дагы эмне сурасаңыз болот бул тема боюнча, балким салыштырып көрсөк болот башка өлкөлөр менен. Бизнести алып баруу үчүн эркиндик керек, сөзсүз түрдө. Бизнестиге деген мамлекет регулятор катары шарттарды аянтчан түзүп бериш керек. Аянтчан түзүп, негизги принциптерди, негизги нормаларды түзүп бергенден кийин бизнес ошол норма, ошонун негизделген принциптердин үстүндө жумушун алып барат рыноктун ичинде. Эми комшу өлкөлөргө салыштырып көрсөңүз, бизде бир топ эркиндик бар бизнестен. Бизнес өзүнү эркин сезип, иш алып барганга аракеттенет. Бизнес деген бул ошол убакта инвестиция, бизнес деген бул соода тармагы, бизнес деген бул туризм тармагы. Иши кылып, адамдын жеке сектордун карамагына ташталган регулятор катары мамлекет бар, бирок муну алып барып, ушунун ичинен бир майнап чыгарган, ушунун ичинен бир оокат чыгарган бир тарап бул бизнес, бир жагы мамлекет, бир жагы ошо жумушчулардын тобу десек болот. Мен сизге мындайча айтып берейин, мен 1992-жылы биринчи жолу чет өлкөгө чыгып Турция окуганы барганда, мен бизнес өкүлдөрү кандай экенин ошол жакта көргөм. Мен биринчи жолу сизге чынын айтсам, аэропорттон түшкөн эле галстукчан автобус айдоочусун көргөндө аябай таң калгам. Бизге мындайча айтканда маданияттык бир шок жашаганбыз. Эми бизде деген мына 92-ден баштап бизнес жана менеджмент сыяктуу, экономика сыяктуу, финансы сыяктуу факультеттер ачылып, ишмердүүнү алып келе жатышат. Бирок бунун калыптануу деген процесси узун мөөнөткө мындайча айтканда узун мөөнөттө калыптанат. Себеби биздин мурда деген жеке секторда бир тажрыйбабыз болгон эмес 90-жылдан мурун. Батыш өлкөлөрү же чыгыш өлкөлөрү мындайча айтканда либералдык экономика менен жашаган бардык мамлекеттерде бул 100 жылдан бери бул институт орношуп, калыптанып калган. Биз ошолордун мындайча айтканда тажрыйбасын алып, ошолордун жолун көздөп, бизнесте моундай алып барыш керек экен деген мындайча айтканда бир багытка түшүп келе жаткан кезибиз. Тилекке каршы бизде Кыргызстандагы жеке сектордо иштеген көп ишкерлер атайын ушунун окуусун бүтүрүшкөн эмес. Мага окшоп бирөөсү юрист болгон, бирөөсү медик болгон, башка бирөөсү мугалим болгон. Бирок тагдырдын буйруганы ушул экен, алар башка жактан көңүлүнө мындайча айтканда кылып аткан иши жакпай же болбосо аргасыз болгондон улам өзүнү ушул тармакта таап калды. Өзүн ушу тармакка киргизип, ушу тармакта өзүнүн оокатын кылып кетишти да.
Ошон үчүн бизнес сөзсүз түрдө бир менеджмент факультетин бүтүрүп анан кийин бизнеске кириш керек деген шарт деле жок. Мен сизге толтура мисал айтып бере алам. Башка факультеттерди бүтүрүп эле, бирок бизнесте аябай ийгиликтүү болгон ишкерлер толтура. Чындап айтканда эле ошондой. Эми албетте ар бир нерсени кылып жатканда ошонун майын чыгарып кылыш керек да. Бирок ага деген мындайча айтканда навык керек, орусча айтканда. Анан ошол тажрыйба керек. Ошол тажрыйбаларды албетте ошого окшогон факультеттерди бүтүрүп, анан кийин ишкерликке умтулуп, анан ишкерликте барса, бул эң жакшысы. Бирок сөзсүз түрдө ал жерде бүтүргөн киши бул жакта ийгиликтүү болуп кетет деген шарт дагы жок. Ишкер болуш үчүн бирок сөзсүз түрдө ошол факультетти бүтүргөн кереги жок, бирок толтура курстар бар. Азыр деген интернет булактар бар, маалыматтар бар, бизнести кантип алып өтүш керек деп, кандай өркүндөтсө болот. Ага деген толтура маалымат бар. Негизги бир маалыматты, бир булагын, ишеничтүү бир булакты таап, же болбосо бир компаниянын ичинде 4 жыл, 5 жыл, 10 жыл иштеп деле опыт алып, тажрыйба алып, андан кийин ишкерликке аттанса деле болот. Бизнес бул бир илим, бул бир институт, бул деген бир наука. Мунун деген толтура, мунун үстүндө тездер жазылган, мунун үстүндө толтура материалдар жазылган. Ишкерликке аттанып жаткан киши сөзсүз түрдө толтура каталарды жиберет, толтура каталарды болот. Анан кээ биркилери урулуп, согулуп бул жумушту үйрөнүшөт, кээ биркилери этияттап келип, маалымат алып, бирөөнүн жардамын алып, кандайдыр бир тажрыйбага таянып, анан алып кеткендер бар. Мен жеке өзүм ошо Турцияда окуп жүрүп, университеттин акыркы жылдары бул жактагы бир досума, ошол убакта иниме, бир тууган иниме, ал жакта мен текстиль жөнөтөт элем. Алар Дордойдо ошол текстиль сатып, ошону мындайча айтканда ошол менен биз соода кылат элек. Ал жумуш негизи бир жагынан оор, бир жагынан кыйын болчу. Бир жагы жеңил, бир жагы оор болчу. Жеңил жагы эмне болчу? Ага деген көп деле тажрыйбанын кереги жок. Турциядан белгилүү бир баага аласың, анын логистикасы бар, анан кийин Дордойго келген баасы бар, ошонун үстүнө эле өзүңдүн маржаңды кошуп туруп, анан кийин сатуучуга муну сунуштоо. Кыйын жагы бул бизнес процесс деген жагы бар. Товарды жакшы таануу, кардарлар менен болгон мамиле, логистиканы кантип арзанга түшүрүш керек, товарды Турциядан же башка бир мамлекеттен алып жатканда, иши кылып сатуучудан, фабрикадан алып жатканда, же бир оптовиктен алып жатканда соодалашканды билүү, ошону арзаныраак ала билүү деген өзүнүн мындайча айтканда нюанстар болот бул жумуштунчу. Ошентип мындайча айтканда бизнеске аттанганбыз. Мен албетте юридикалык факультетте окуп атканда деле мен юрист болуп иштейм деген эмесмин эч качан. Өзүмдү сапаттуу адам болуу максатында гана мен ошол факультетке киргенмин. Мен ойлочу элем же ошол эл аралык тармагында иштейм, же болбосо ошо бизнес тармагында иштейм деп ниеттенчү элем. Мен кийинчерээк ошо бизнес тармагын тандап кеттим. Себеби ушул чөйрөдө мен өзүмдү эркин сезет экенмин. Ушул чөйрөдө мен өзүмдүн өнөрлөрүмдү көргөзө алат экенмин. Ушул тармакта мен мамлекетке, элибизге, журтубузга кызмат көрсөтө алат экенмин деген ишеничке баргандан кийин мен ушул тармакты тандап кеттим. Эми бизнес мен айтып атпаймынбы, бул деле наука, бул деле илимий бир тармак. Муну деген үйрөнүш керек, бул көп жыл алат. Бирок бул эч качан токтобойт, кайра маалыматтар жаңыланып турат, бизнестин процесстери алмашып турат, бизнес жүргүзүү методдору да алмашып турат. Анан кийин ар кандай абалдар болуп калат. Мисалы пандемия сыяктуу же башка бир өлкөдө согуш же болбосо кандайдыр кырсыктар болуп калышы мүмкүн. Товарды ташып келатканда же сыртка чыгарып атканда, экспорт кылып жатканда кандай мүчүлүктөр болушу мүмкүн, кантип жеткизиш керек. Ал жакта кардар менен, эң негизгиси кардар менен болгон мамилени кантип сактап калыш керек, кантип жаңы кардарды тандаш керек деген сыяктуу толтура мындайча айтканда тажрыйбага муктаж болгон жумуш бул дагы.
биз кандай болгондо дагы бул чыгыш эли катарыбыз, таанылабыз. Мен кичинекейимде билет элем, чоң атам, жата атамдар менен мен базарга чыксам, мен мал сатканы чыксам, ошо малдагы, базардагы мал сатуу ыкмаларын көрчү элем. Бир торпогун, уюн же бир жылкысын сатып атса, кантип соодалашканын буларын көрөт элек. Бирок ошолорду биз ошол эле жерде көрөт элек. Бирок магазинде биз аны көрбөйт элек. Башка бир мындайча айтканда соода түйүндөрү андай нерсени көрбөйт элек. Мамлекет пландык түрдө товарын алып келип коет эле, сатуучулар бар болчу, сатуучулары элге ошолорун сатчу эле. 90-жылдары, 92-жылдары өзүңүздөр билгендей, мисалы Бишкекте, Моңголдо жакта Талчок деген базар бар болчу. Ал жерге барсаңыз, ошол баягы пландык экономика кыйрап, жаңы бир базар экономика өтө этабы башталган. Ошол жерде элдер контрабанда жолу менен, кээ биркилери кичине соодан, мындайча айтканда жол ачылып калганда соодан ачык эле алып келип, чет өлкөдөн алып келген буюмдарын ошол Талчокко алып чыгып алып, базарга алып чыгып алып, жайып алышып, кээ биркилери машинанын капотуна жайып алчу, кээ биркилери деген жөн эле жолдун үстүнө картонду жайып алып, ошонун үстүнө товарын коюп алып сатышчу. Ошол убак мен ушу товарды алып келдим, алсаң ал, албасаң албайлы кой деген мамиле болчу да. Анан көп деле соодалашканды билбейт элек, адамдар көп соодалашканды билбейт эле. Бул этап ошол жактан башталып 2000-жылдарга келген. 2000-жылы келгенде адамдар аргасыздан көпчүлүгү соода тармагына аттанып, соода тармагына кире баштаган. Мындайча айтканда, товарды сунуштагандар көбөйө баштаган. Элге товарды сунуштаган кишилер көбөйө баштаган үчүн адамдардын тандоо укугу ортого чыга баштаган. Анан кийин сен болбосо сени, сен болбосо сеникини алам деген сыяктуу кенен башталган. Эми ал убакта кардар барбы жокпу деген көп деле баш оорубайт эле. Себеби чет жактан өлкөгө кирип аткан нерсе белгилүү, мамлекеттин ичинде өндүрүлүп чыккан нерселер белгилүү болчу. Адамдардын тандоо укугу, тандоо шансы азыраак болгон үчүн эмне сатылса алат эле. 2010-жылдары эмне болду? Магазиндер пайдалана башталды, контейнерлер келе баштады, чет өлкө менен соода карым-катнаш аябай жакшы бир деңгээлге чыга баштады. Түрдүү жылтыраган нерселер келе баштады, электроникалар келе баштады. Адамдар ушул жактан алып, сатып, же бирдемке өндүрүп чыгарып, акча тапкандан жакшы бир метод экендигин, жакшы бир жол экенин көрүп, көпчүлүгү соодага кире баштады, өндүрүшкө кире баштады. Ошол жылдары өндүрүштүн жылдары деп эсептесек болот. Азыркы убакытта эмне болуп калды? 20-жылга кирип атабыз. Азыр бардыгы кардардын аркасынан чуркап калды. Себеби эмне? Биз ушул убакыт чакта негизги либералдык принциптердин кандай иштегенин эми көрө баштадык. Эң негизгиси эмне экен? Сапаттуу товар жана кардар. Бардык ишканалар сатып алып жаткан сапаттуу товар алып жатканга, баасы арзан болсун, же өндүрүш менен алек болгондор ушуну кантип мен арзаныраак жана сапаттуу кыла алам деген принциптин үстүнө иштей башташты. Себеби эмне? Альтернативасы көп. Себеби эмне? Ошол эле өндүрүштү башкалар да өндүрүп жатат. Ошол эле буюмду башкалар да сатып жатат. Ошон үчүн мындайча айтканда, элге сунуштоо, элге вариант сунуштоо, товар сунуштоо ыкмасы, методу аябай көп жайылды. Бардыгы кандайдыр бир деңгээлде бизнесте алып баруу системасынын үстүнө баш оорутуп, клиент кардар тартуу методдордун үстүндө иштей баштаган үчүн бизде азыр мындайча айтканда либералдын анык принциптери иштеп жатат. Соода, ошонун үстүндө өндүрүш, ошонун үстүндө туризм, ошонун үстүндө кайра өндүрүш, ошонун үстүндө иштейт. Азыркы бизнес мындайча айтканда базар ушундай. Жумушту баштагандан мурун ошол жумуштуга тиешелүү базардын ичинде мониторинг жүргүзүлөт. Бир мындайча айтканда көз чабыш кыласыз да. Эмнелер өтөт, ушул товарды киргизсем өтөбү, өтпөйбү, бунун кандай конкуренттери бар, атааңдаштары бар, альтернативасы барбы деп изилдейсиз. Бул деген мындайча айтканда, англисче айтканда маркетинг периоду деп койсок болот. Базарды изилдөө этабы десек буну. Базарды изилдөө этабында сиз ошол товарды канчага сизге
өндүрсөңүз чыгат, же алып сатып алсаңыз канчага сизге турат, өзү баркы, өз наркы деген нерселерди тактаганга аракет кыласыз. Ошол убакта ушуну мен базарга түшсөм үстүнө канча маржа коюп сата алам, 5% 20% 50% деп эсептей баштайсыз. Ошонун ушундай ушуга окшогон маркетинг болот. Маркетинг түптөлүп бүткөндөн кийин, эгер сиз тандаган товарыңыз, сиз тандап аткан өндүрүшүңүз туура багытта болуп атканына 50-60-70% мындайча айтканда ишенип атсаңыз, бул жакшы деген кеп. Себеби эч качан соодада 100% болот деген нерсе болбойт. Соода, ошон үчүн соода мындайча айтканда риск бар. Кылып аткан нерсеңиз болбой калышы мүмкүн, сатылбай калышы мүмкүн, талап көрүлбөй калышы мүмкүн ал жумушка. Ошон үчүн сиз эгер 50%дан жогорку бир деңгээлде ишене баштасаңыз, сиз акырындык менен, эгер алып сатуу менен баштасаңыз, акырындык менен азыраак алып келип, бир серия алып келип, же болбосо бир партия алып келип, рынокко киргизип, анан сөзсүз түрдө модельдерин, цветтерин, башкаларын коюп көргөнгө аракет кыласыз. Мындайча айтканда сапатына жараша. Эгер өндүрүш кылып жатсаңыз, сиз сөзсүз түрдө ошого жараша бир 4-5 вариант чыгарганга аракет кыласыз. Мындайча айтканда мокаптар даярдалат, англисче айтканда образецтери. Ошолорду базарга сунуштап, элдин мындайча айтканда пикирин билесиз. Пикири белгилүү болгондон кийин сөзсүз түрдө 5 нерсе сунуштасаңыз, балким 2 нерсеси өткүдөй болсо, калган 3-үн алып коесуз дагы, ошол 2 нерсенин үстүнө мындайча айтканда басым жасайсыз. Анан ошол өтүп аткан товарларыңызды өтө баштагандан кийин белгилүү бир убакыт келет, балким 3 жыл, 4 жыл, 5 жылдан кийин сиз жумушуңузду кеңейткиңиз келиши мүмкүн. Жумушуңузду чоңойтом десеңиз, бул масштабирование деп коет, бул чоңоюу максаты деп коет. Бул чоңоюу максатында сиз бизнес стратегиясын жакшылап коюп, анан процесстерди коюшуңуз керек. Биз тилекке каршы кыргыздарда ошол процесс деген жерине келгенде аябай эле мындайча айтканда шалакылык кетиребиз. Бизнесте эң негизгиси эмне? Бул идея. Идея, мында максат коебуз, анан кийин максаттан кийин эмне? Стратегиябыз келет. Ошо максатка жетүү стратегиясы деп коет. Ыкмалар, методдор. Ошо ыкмалар, методдорду биз жакшы өздөштүрө албасак, биз тилекке каршы бизнесте ийгиликтүү боло албайбыз. Ушулардын бардыгы инструмент, метод деп айтылат. Ушулардын үстүндө деген толтура мындайча айтканда эмгек сарпташ керек. Кыргызстанда бизнес алып баруу оңойбу же жеңилби деп мен кыйын деп айтпаймын. Акыркы мисалы 10 жылдан бери бизнести алып баруу нормалары болсун, принциптери болсун, аябай эле ыңгайлуу. Салыктар деле бир топ эле мындайча айтканда ыңгайлуу. Кээки региондордо барып өндүрүш кылсаңыз, такыр эле салык алынбаган региондор бар. Региондорду өнүктүрүү максатында ошол жака преференция катары адамдар тартуу, ошол жергиликтүү адамдарды бизнеске, ишкерликке үйрөтүү жаатында ыргытылган кадамдар мамлекет тарабынан бул жакшы. Эми бизнести алып баруунун дагы мамлекетке катталуу жагы бар. Бул катталуу жагы деле азыр бир топ эле оңой. Мисалы сиз эгер индивидуалдык ишкер катары патенттин негизинде иш алып барам десең, сиз бир күндө барып эле налоговыйга заявленияңызды таштап, арызыңызды, патентиңизди алып, иштеп алып бара берсеңиз болот. Бул эми баягы мамлекет тарабынан белгиленген 8 миллион сомго чейинки обороту болгон ишкерлерге тиешелүү патенттик негизде иштеген бир ыкма метод. Андан сырткары, эгер андан көбүрөөк, сиздин оборотуңуз 8 миллиондон көбүрөөк болсо, анда ЧП деген мисалы бир ыкмасы дагы бар. Эгер сиз көп тармактуу иш алып барам десеңиз, анда сиз жоопкерчилик чектелген коом катары катталып, мындайча айтканда юридикалык бир статус алып, ишмердигиңизди жүргүзсөңүз да болот. Мисалы жоопкерчилиги чектелген коом деген бир ачам десеңиз, бул деле бир жума 10 күнүн ичинде кеңири ачып иш кылсаңыз болот. Эми азыр ушуну деген андан да кыскартканга аракет кылып атат. Бул жакшы нерсе. 2 күндө, 3 күндө ачылса деле бул аябай жакшы болот. Анан
мамлекет тарабынан ишкерлерди текшерүүгө моратория салынган. Бул жактарда бар. Мисалы 2020 жылга чейин болчу, азыр 2021 жылга чейин бул узатылды пандемиядан улам. Бул эмне деген? Эми өзүңүздөр билесиздер, бул экономиканын ичинде ар кандай жумуш менен жумуш берүүчүлөр жана мамлекеттин ортосунан болуп жаткан соода карым-катташтары бул тескөөгө мажбур болот. Ишкерлер ушунун үстүнөн салык төлөйт. Жумушчулар ушул берип аткан кызматынын үстүнөн айлык маяналарын алат. Ар бир жаран алып жаткан маянасынын үстүнөн дагы мамлекетке ушул мамлекетте жашап аткан үчүн, ушул мамлекеттин суусун, нанын жеп аткан үчүн, ушул мамлекеттин жараны болгон үчүн кээ салыктар төлөш керек. Жеке ишкерлер дагы ушул мамлекеттин бардык мындайча айткан шарттарын колдонуп жаткан үчүн салыгын төлөш керек. Сөзсүз түрдө кадрлар бардыгын чечет. Бирок бул жерде деген башкаруучудан көп нерсе көз каранды. Эгер ийгиликтүү башкаруучу өзүнүн командасын аябай жакшы түзүп алган болсо, ийгиликке бат эле жетет. Мунун үчүн кээ бир чоң компаниялар сөзсүз түрдө мисалы кадрлар бөлүмү деп атайын ачылат. Бирок орто чакан бизнесте бул бардыгы бир эле алынып кетет. Себеби көп болсо 5 киши, көп болсо 10 киши, 20 киши иштейт да. Бирок сөзсүз түрдө жумушка алынып жатканда жумуштун табиятына, жумуштун багытына жараша бала тандалыш керек да. Мисалы техникалык кандайдыр кесипкөйлүк сураган бизнестер болсо, буга сөз түрдө ошо кесипкөйдү бүтүргөн мектебин же болбосо колледжин бүтүргөн, училищесын бүтүргөн балдар керек. Ошолор менен биз дагы тыгыз иштешип баратабыз. Себеби мына профтехобразование деп атпайбызбы, ушул жерде тилекке каршы мындайча кандайдыр бир тола артта калып кетти да. Себеби алар мурда Союз убагындагы кесипкөйлөрдү жетиштиргенге ошолорду кайра эле мындайча айтканда штамповать этип чыгарып атат да. Рынокко киргенден кийин аларга талап жок болгон үчүн алар кайра эле жумуш жок кылып атат. Азыр Бишкекте кээ бирки мына Ошто, чоң шаарларда кээ бирки лицейлер өзүнүн перепрофилирование деген багытта өзүнүн максатын, анан кийин методдорун өзгөртүп, рынокко, базарга ылайыктуу кадрларды жетиштирүүгө аракет кылып атат. Андайлар бар, жок эмес. Ошол эле мен сизге бир мисал айтып кетсем, бир текстилдик компания кире турган киши ал сөз түрдө ошол жердеги жабдуулар менен станоктордун иштегенди билиш керек. Азыр эмне болуп атат? Кишилер негизи баягындай каалоосу болсо, кичине жөмдөлүгү болсо эле ошол кишини алып, өзүнүн акчасын үйрөтүп, өзүнүн убактысын коротуп, ишкер өзүнүн мындайча айтканда активдерин колдонуп, ал кишиге мындайча айтканда вложение кылып, инвестиция кылып атат да. Анан ал киши белгилүү бир убакыттан кийин жакшы кээ бир эмгек келишимдер түзүлбөгөнүн улам эртеси ишке келбей коюшу мүмкүн, толук ыктымал да. Анан үйрөнгөн нерсеси менен башка жака кетип калышы мүмкүн. Бул киши, бул иш берүүчү, жумуш берүүчү алга кылган инвестициясы мындайча айтканда жоголуп кетип калып атат. Ошол эле убакта кээ бирки ишканалар көп акча сарптап чет өлкөгө чыгарат буларды окутупчу. Анан жакшы эмгек келишим менен перспектива сунуштап, стимул берип, ошол кадрларды көп жылдарды колунда кармаганга аракет кылышат. Ошон үчүн бул жерде жумуш берүүчү менен жумушчулардын ортосундагы карым-катнаш, мамиле азыр биринчи орунга чыгып атат. Себеби колунда иштеп аткан кишиге инвестиция кылган, ошого деген вложение кылган киши аны мындай эле кое берип койгусу келбейт эч качан. Себеби ал кетип калса, анын ордун толтура турган киши жок болуп калышы мүмкүн да, түшүнүп атасыз да. Ошондон улам ушул маселе орчундуу маселе. Анан эми бул жерде ошол эле эл аралык уюмдар менен иштешип атабыз биз. Ошолор да айтып келет, силер профтехобразование менен иштешиңер керек.
аябай тыгыз мамиледе. Бирок ошолор методдорун азыр алар дагы келип үйрөтүп берип атышат. Дуалдык система бар. Мисалы жуманын белгилүү 3 күнү теория окуп, калган 2 же 3 күнү практика жүзүндө ошол окуган нерселерин көрүш керек деген. Ушуга окшогон мындайча айтканда либералдык экономиканын принциптери бизге орношуп, өзүнүн талабын коюп келе жатат. Муну биз сезип жатабыз. Ошол убакта мен айткан дагы бир нерсе бар. Бул чакан жана орто бизнестин ишкерлери тилекке каршы бизнес процесс жана коммуникация деген темада бир аз шалакылык кылышат. Ошол жака көп көңүл бурушпайт. Ошол жака көп көңүл буруш керек, себеби биз Кыргызстандын ичинде бири-бирибиз менен эле атаңдашпай, чет өлкөнүн базарына да чыгып, ошол жактагы атаңдаштар менен атаңдашканга аракет кылышыбыз керек. Бирок анын үчүн биз, мен айткан ошо бизнес процесс, коммуникация, анан кийин ошол убакта алдыга жылдыруу, орусча айтмакчы продвижение деген жактарын биз жакшы кылсак, бренд чыгарып, ошо брендди кандай алдыга чыгарыш керек деген эл аралык платформада өзүбүздүн брендибизди кантип алдыга жылдырып, кантип ошол жерде өзүбүздү ордубузду табышыбыз керек деген темаларда биз аябай көп көңүл бурушубуз керек. Ошол темалар болбосо, тилекке каршы биз азыр иштеп аткан жерибизде эле иштеп, ушул эле чөйрөдө, ушул эле катмарда калып кала беребиз. Эми бардык эле дүйнөдө болгондой, Кыргызстанда эң популярдуу бул соода тармагы. Алып сатуу. Андан сырткары бизде тейлөө сектору. Эми туризмди деле негизи тейлөө секторуна киргизип койсок болот. Бул тейлөө сектору болуп эсептелет. Андан кийин ошо тейлөө сектору экинчи орунда турат. Мен ойлойм, андан кийин гана өндүрүш, андан кийин гана анан айыл чарба деп ылдыйлап кете берет. Эмне үчүн алып сатуу? Себеби андан адамдар үчүн эң керектүү болгон бат айланган, бат мындайча айтканда базардын ичинде акчаны эң көп айландырган бул ошо соода тармагы болгон үчүн ушул тармакта көбүнчө мындайча айтканда жаштар болсун, баардыгы ушул тармакта элек болот. Эми мындан сырткары тейлөө сектору, тейлөө бул туризмде ошонун ичине кирген үчүн региондордо тейлөө сектору, мындайча айтканда соода менен алек болгон мүмкүнчүлүгү болбогондорго туризм багыты бар. Туризм багыты негизи аябай чоң бир багыт. Балким бул чоң мамлекеттерде бюджетти толтуруучу эң чоң бир мындайча айтканда багыт болуп эсептелбесе деле, Кыргызстан үчүн бул туризм биздин бюджетке бир топ акчаны салым кошуучу бир тармак катары эсептесек болот туризм тармагына. Жана биз, мен ойлойм, ошондой эле бул цифровизация жагына биз санариптешүү багытында аябай көп маани беришибиз керек болот. Себеби азыр дүйнө глобализация болгондон улам өлкөлөрдүн бири-бири менен болгон карым-катташы аябай тыгыздык, тез мамиледе, тез мындайча айтканда багытта анан ыкмада болуп аткандан улам биз ушул жака аябай көңүл бурушубуз керек. Өзүбүздүн бизнесибизди санариптештирүү багытында аябай көңүл бурушубуз керек. Биз ошондо гана, мен ойлойм, башка өлкөлөрдөгү атаңдаштар менен же болбосо Кыргызстан ичиндеги бизнесмендер бири менен болгон жакшы кызмат көрсөтүү, жакшы товар сунуштоо багытында мен ойлойм эң мындайча айтканда жакшы кызмат, жакшы товар сунуштай алат деген ишеничтемин да. Эми бардык эле жерде жазылып айтылып жатат бул IT тармагы деп. Себеби Кыргызстанда жашап туруп эле, ушул жерде окуп туруп эле сиз чет өлкөдөгү чоң IT компаниялардын буйртмаларын алып, сиз ошол тармакта кеңири ушул жерден эле заказын буйртмасын аткарып, мындайча айтканда бизнес өнүктүрсөңүз болот. Ошон үчүн мен ойлойм, бул IT тармагы, анан бул санариптештирүү тармагы бул өзгөчө биринчи орунда турат. Бирок мунун үчүн сөзсүз түрдө окуш керек. Мунун үчүн окуш керек, мунун үчүн колдон келсе ошонун атайын курстарын, кыска жана узун мөөнөттүк курстарын окуш керек, буга жөндөмдүүлүк керек сөзсүз түрдө.
сөзсүз түрдө бул мындан сырткары соода тармагы эч качан жоголбойт. Соода тармагы адам бар болуп, адам жок болгонго чейин болчу тармак. Андан сырткары өндүрүш аябай маанилүү. Мен ойлойм, Кыргызстанда өндүрүш эми ойгонуп келе жатат. Өндүрүш азыр мындайча айтканда базар, ошол өндүрүш базары бош сыяктуу. Ошол жака жакшы эгер бир багыттап адамдарыбызды ошол жака жакшы бир инвестиция кылып, ошол жакты өздөштүрүп кетсек, бул жакта аябай чоң акча айланат, ошол жакта аябай чоң нерсе күтсөк болот. Мисалы, эко товар деп атпайбызбы, эко продукты деп атабыз. Кыргызстанда деген азыр мына аябай жайылып жаткан бул багбанчылык болуп атат. Ошо Европадан атайын алмалардын, башка өрүктөрдүн, башка жемиштердин уруктарын алып келип, ушул жерде жайгаштырып, ушул жерде өстүрүп, анан 2-3 жылдан кийин түшүмүн алып, ошону сатып атышат. Биздин жаныбызда аябай чоң килтейген Кытай деген 1,5 миллиардка жакын калк жашап атат. Биз ошол жака умтулушубуз керек болуп атат. Мисалы, биздин Кыргызстанда өндүрүлүп чыккан мисалы бал мисалы Кытайга сатылат, Японияга сатылат, узак чыгыш мамлекеттери дейли. Өзүнүн Евразиялык экономикалык өлкөлөрү бар, Россияда канча миллион жатат. Биз ушуларга эле мындайча айтканда багытыбызды бере алсак, кыргыздардын, мен ойлойм, Кыргызстандагы адамдар бир топ эле бай жашаш керек да. Бирок буга сөзсүз түрдө эрк керек, анан бунун үстүн таштабаш керек, аркасынан чуркаш керек, жөн отурбаш керек, иштеш керек да. Ошону биз кылбай атабыз да. Анан отурган жерибизден биз башканы күнөөлөйбүз, же мамлекетти күнөөлөйбүз. Анан өзүбүздөн сырткары бардык жерде мындайча айтканда причина издей берет экенбиз да. Биз ошонун үстүндө көбүрөөк өзүбүздүн интеллектуалдык жеке өсүү жагыбызга маани берсек, биз бир топ эле ийгиликтүү иштерге жетишебиз деген ишеничтемин.